Бүгүн ушундай иш-чарага келиппиз. Ушул тигилип жаткан алмалардын баары берекесин берип, дагы ушул карылар үйүндөгү апаларыбызга, жакын чоң адамдарга, туугандарыбызга берекесин берип, көп жемиш мөмөлүү болсун. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Бүгүн ошол Чүй университеттин студенттери келип бак отургузуп жатабыз. Ошо биз өстүргөн бактарыбыз мөмөлүү, көп берекелүү болушсун. Ошо өсө жакшы ниеттер менен тигип атабыз. Жакшы мөмөлүү берип, ушундай карылар үйү бизде азайсын. Мындан кийин балдар ата-энесин таштабай, өздөрүнүн эмесинде, жандарына бактылуу болушун. Ушундай карылар үйү, балдар үйү азайсын Кыргызстанда. Чоң рахмат кыздар. Мына ушул Чүй университетинен келген студенттерге мына Борбор Азия Балкандар биримдигинин атынан чоң ыраазычылык билдиремин. Өз убактыңыздардан бөлүп, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип, бул жерге толтура бактарды отургузуп бердиңиздер. Ушул бактар мөмөлүү болсун. Мына ушул силер дагы бактылуу болгула кыздар. Ушундай кайрымдуулук иштерге көп катышсаңыздар, Кудай Таала силерге мындай жакшы билим, анан кийин жакшы тагдыр жазып берет иншалла. Жакшылыктын ушул жартысы болуп, дайыма ушундай акциялардан качпастан келип, мээнет кыла бергиле. Мээнеттин акыбети сөзсүз кайтат туугандар. Чоң рахмат силерге. Сиздерге да чоң рахмат. Ошентип келип, жакшы сооп иштерди кылып атасыздар. Ошо Кудайга миң бирде ыраазыбыз. Сиздерге да рахмат. Сиздердин атыңыздардан, биз сиздерге келип атабыз. Алла сиздерге да ыраазы болсун. Агай да бир-эки сөз сүйлөп койсун. Ошону менен экинчи жолу келип атабыз. Биз дагы концерт коюп, биринчисинде жакшы, азыр көчөт отургузуп жакшы болуп атат. Дагы көп келип туралы, ушундай сооп иштерди көп кылалы. Сиздерге да чоң рахмат. Мына азыр сөздү Темиралы Ахматовго берели. Эл багыш коомунун жетекчиси, жаштар сүйлөсүн деген теледолбоордун алып баруучусу, ошонун автору, мына ушул Индомдун ушул жерге акыркы бир 3 жылдын ичинде кандай кайрымдуулук жумуштары болуп атса, ошолордун баардыгынын себепчиси, анан ошонун организатору Темирлан Ахматовго сөз беребиз. Темирлан, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу туугандар. Биринчиден сиздерге ырахмат беребиз. Анткени биз сезип аттык, дуа кылып, колдоп аттыңыздар. Ошол Россиянын ар жагынан, бер жагынан, деңиздин ар жагынан, бер жагынан өзүбүздөн ошол 5-10 күнүңарды салып, ушул жерге алып барып көчөп отургузгула деп аманат кылып берип аттыңар. Баарыңарга Кудай Таала ыраазы болсун. Анан бизде бүгүн коноктор келген. Багыш эл коомдук бирикмеси бар. Ошонун Жаштар төрагасы, жеке ишкер байкебиз, ошол Накта этно саякханасынын негизчиси Азамат байке сөз берсек керек. Мен ошол бүгүнкү намаз кабыл болсун. Бул жума күнүнө түшкөн ар жакта үчөө бар. Кабыл болсун. Мен сол үзүрү жерде жасаган майк Орчан эбилебеске тийсин. Ушундай иштер улана берсин. Рахмат ата бияк бүтүп калсак анда мындай ылар түшөр алды, ылай түшүп барып буйрса чоң рахмат бардыгыңарга. Буйрса азыр иштинде да программаларыбыз бар.